Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Азыр сиздер менен 7 класстын геометрия предметине арналган кезектеги тиле сабагын баштаган турабыз. Өткөнкү сабакта биз учпуштуктардын бир түрү болгон тең капталдуу учпуштуктар жана алардын касиеттери менен таанышканбыз. Бүгүн дагы ошол сабакка улай дагы бир учпуштуктун түрү болгон тик бурчтуу учпуштук жана алардын касиеттери менен таанышабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасы тик бурчтуу учпуштуктар. Сабактын жүрүшүндө тик бурчтуу учпуштук жөнүндө кайталайбыз. Тик бурчтуу учпуштуктун касиеттери менен таанышабыз. Тик бурчтуу учпуштукка тиешелүү теоремаларды биргеликте далилдейбиз. Мисал иштеп, тесттик суроолорго жооп беребиз. Тик бурчтуу учпуштук бул кандай учпуштук? Эгерде учпуштуктун бир бурчу тик болсо, анда ал тик бурчтуу учпуштук деп аталат. Тик бурч деген сөз бул градустук мааниси 90 градуста кесишкен эки түз сызык же болбосо алар бири-бирине перпендикулярдуу болгон учуру. АБС чокулары, АББС жана СА анын жактары. Бул жерде жактардын өзүнүн аталыштары бар тик бурчтуу учпуштукта. АБ жана СА катеттери, БС гипотенузасы. Мында учпуштукта 3 бурч бар, А бурчу, тик бурч. Мына балдар, тик бурчтуу учпуштук жөнүндө дагы кайталап алдык. Эми болсо тик бурчтуу учпуштуктун касиеттери, башкача айтканда, ага тиешелүү теоремаларды биргеликте азыр далилдейбиз. Азыр мен силерге сунуштай турган төмөнкү теорема бул тик бурчтуу учпуштуктардын барабардыгынын бир белгиси катары эсептесек болот. Негизи эле билебиз, учпуштуктардын барабардыгынын 3 белгиси бар. Бул дагы ошол белгиге кошумча дагы бир учпуштуктардын, ошонун ичиндеги тик бурчтуу учпуштуктардын барабардыгынын белгиси десек болот. Анда эмесе 22-чи теорема. Эгерде эки тик бурчтуу учпуштуктун биринчи тиешелүү катеттери барабар болсо, экинчи тиешелүү бирден катеттери жана аларга жанаша жаткан тар бурчтары барабар болушса, үчүнчү гипотенузалары жана тиешелүү бирден тар бурчтары барабар болушса, анда ал учпуштуктар барабар болушат. Далилдөө. Бизге эки тик бурчтуу учпуштук берилсин. Алар учпуштук МНЛ жана учпуштук АБС. Биринчи учур боюнча тиешелүү катеттери барабар болушса, башкача айтканда, МЛ АСга, ал эми НЛ БСга барабар болсо, анда бул эки учпуштук бири-бирине барабар болот дейт. Эмне себептен? Биз билебиз, учпуштуктардын барабардыгынын биринчи белгиси боюнча, эгерде бир учпуштуктун эки жагы жана алардын арасындагы бурчу экинчи учпуштуктун тиешелүү эки жагына жана алардын арасындагы бурчка барабар болсо, анда бул эки учпуштук чындыгында барабар болот деп айтылган. Бул эки катеттин арасындагы бурчтар 90 градусту түзгөн тик бурч болгондуктан, демек алар барабар. Мына ушул белгинин негизинде анда биздин бул теорема туура. Же болбосо биринчи учуру туура деп эсептесек болот. Экинчи учуру тиешелүү бирден катеттери жана аларга жанаша жаткан тар бурчтары барабар болушса. Башкача айтканда, МЛ АСга барабар болсо жана бурч М бурч Ага барабар болсо, бул эки учпуштук бири-бирине барабар. Кантип? Келгиле изилдеп көрөлү. Анткени ушул жакка жанаша жаткан экинчи бурчу дагы бири-бирине барабар. Бул учпуштардын барабардыгынын экинчи белгисинин негизинде туура деп эсептесек болот. Үчүнчү, гипотенузалары жана тиешелүү бирден тар бурчтары барабар болушса, анда алар барабар болушат. Башкача айтканда, МН АБга барабар болсо жана бурч М бурч Ага барабар болсо, анда бул учпуштуктар барабар болушат. Эмне себептен? Анткени бул 15-чи теоремадагы экинчи натыйжанын негизинде бул бурчтар дагы бири-бирине барабар болот. Эмне дегенде, учпуштуктардын ички бурчтарынын суммасы 180 градусту берет. Тиешелүү эки бурчу бири-бирине барабар болсо, анда үчүнчү бурчу дагы сөзсүз түрдө
барабар болот. Демек теорема толук далилденди десек болот экен балдар. 3 бурчтук m мен l 3 бурчтук ABC-га барабар экен. 22-нчи теоремага улай эле 23-чү теореманы дагы далилдеп көрөлү. Бул дагы тик бурчтуу үч бурчтардын барабардыгынын дагы бир белгиси деп эсептесек болот. Бир тик бурчтуу үч бурчтуктун катети жана гипотенузасы экинчи тик бурчтуу үч бурчтуктун чешелүү катетине жана гипотенузасына барабар болсо, анда ал үч бурчтуктар барабар болушат. Далилдөө жүргүзүп көрөлү. Далилдөө бизге эки тик бурчтуу үч бурчтук берилсин. Алар үч бурчтук ABC жана үч бурчтук A', B', C'. Ушул эки үч бурчтук бири-бирине барабар экендигин изилдеп көрөбүз. Биринчи AB A', B' жагына барабар болсун. Ошондой эле BC катети B', C' катетине барабар болсун. Далилдешибиз керек ушул эки үч бурчтук бири-бирине барабар экендигин. Далилдөөнү жүргүзөлү. AC жагынан ушул жакка барабар болгондой кылып C1 кесиндисин жүргүзөбүз. Анда AB гипотенузасына барабар болгондой BC1 гипотенузасын сызабыз. Анда бул жерде 3 бурчтукту көрүп турабыз. Кызыл түстөгү BC1 жана C', B', A' үч бурчтуктары бири-бирине барабар. Эмне себептен? Анткени алардын тиешелүү бурчтары тик бурч, ошондой эле тиешелүү эки катеттери барабар, анда үчүнчү гипотенузалары дагы барабар экендиги келип чыгат. Бурчтарынан C1 бурчу A1 бурчуна барабар, анда C бурчуна барабар болгон A бурчу дагы бири-бирине барабар экендиги келип чыгат. Демек, бурч 1, бурч 2, бурч 3 бири-бирине барабар. Мындан 3 бурчтук ABC жана 3 бурчтук A', B', C'. 3 бурчтуктары бири-бирине барабар. Теорема толук далилденди десек болот. Демек, бир тик бурчтуу үч бурчтуктун катети жана гипотенузасы экинчи тик бурчтуу үч бурчтуктун тиешелүү катетине жана гипотенузасына барабар болсо, анда ал үч бурчтуктар бири-бирине барабар болушат экен. Ушул эки теоремага байланыштуу төмөндөгүдөй тесттик суроону силерге берип көрөйүн. Тиешелүү үч бурчтукту танда. Төмөнкү курулуш материалынын кемтик жерин бүтөш үчүн 3 үч бурчтук берилген. Ушул үч бурчтуктардын ичинен тиешелүүсүн силер тандагыла. Бул үч бурчтук формасындагы бүтөлө турган жер тик бурчтуу үч бурчтук экен. Анын гипотенузасы 47, бир катети 32. 3 үч бурчтук силерге сунушталды. Ушул үч бурчтуктун кайсынысы ушул жерге орнотууга болот? Жооптор: биринчи А, экинчи Б, үчүнчү С, төртүнчү туура жооп жок. Берилген убакыт аяктады. Анда эмесе туура жообун тандайлы. Бул экинчи Б жообу туура. Эмне себептен? Анткени экинчи үч бурчтуктун, башкача айтканда Б вариантындагы үч бурчтуктун гипотенузасы 47, а бир катети 32. А үчүнчү катети 31, ал бизге эч кандай эсептөөнүн кереги жок. Анткени биз жогорудагы эки теореманын негизинде бир катети жана бир гипотенузасы барабар болсо, да бул үч бурчтуктар бирине барабар экендигин далилдеп көрсөттүк. Эми балдар, үч бурчтуктун дагы бир касиети бар. Бул 24-чү теорема менен көрсөтүп көрөлү. Ар кандай үч бурчтуктун чоң жагынын каршысында чоң бурч жатат. Далилдөө: бизге ABC үч бурчтугу берилсин. Бул жерде А бурчунун каршысында А жагы, Б бурчунун каршысында Б жагы, С бурчунун каршысында С жагы болсун. Биз далилдешибиз керек, ушул үч бурчтукта эң чоң жагынын каршысында эң чоң бурч жатаарын далилдешибиз керек. А Б жагынан чоң болсун, бурч А бурч Бдан чоң экендигин далилдеп изилдеп көрөбүз.
Далилдөөнү төмөндөгүдөй жүргүзөлү. СБ жагында СД Б-га барабар болгондой кылып АД кесиндисин жүргүзөлү. Мында тең капталдуу үч бурчтук АДС экендиги белгилүү болот. Анда анын негизиндеги бурчтары бири-бирине барабар. Мындан бурч Б бурч 1ден кичине экендигин байкоого болот. Бурч Б бурч Адан дагы кичине экендигин байкоого болот. Демек, биз бурч А бурч Б'дан чоң экендигин далилдеп көрсөттүк. Демек, чарама толук далилденди. Ушул чарамага байланыштуу төмөнкү тесттик суроону силерге сунуштап көрөйүн. Үч бурчтуктун эң чоң бурчун табуу керек. Мында үч бурчтуктун жактары 9, 5, 3. Жоопторду сунуштайын. Бурч А, бурч Б, бурч С, 4-чү туура жооп жок. Анда эмесе 10 секундтун ичинде туура жообун тандаңыздар. Убакыт аяктады. Анда туура жоопту айта турган болсом, бул биринчи жооп А бурчу. Эмне себептен? Анткени А бурчунун каршысында эң чоң жак жатат. Демек, ал жактын каршысында эң чоң бурч жатат. Үч бурчтуктун касиеттерине дагы токтололу. Бул 25-чи теорема. Ар кандай үч бурчтуктун чоң бурчунун каршысында чоң жак жатат. Далилдөө. Далилдөөнү 24-чү теореманын негизинде дагы далилдесек болот. Бизге АБС үч бурчтук берилсен, бурч А бурч Б'дан чоң болсун. Далилдешибиз керек А жагы Б жагынан чоң экендигин. Жогоркудагыдай эле СД Б'га барабар болгондой кылып, Д чекитин ушул СБ кесиндисинен алабыз жана АД чекиттерин туташтырабыз. Биз төмөндөгүдөй тең капталдуу үч бурчтукту алдык, ал АДС. Анын негизиндеги бурч 1, бурч 2 бири-бирине барабар. Бул жерден бурч 2 А бурчунан кичине экендигин байкасак болот. Анткени анын ичинде жатат. Демек, А жагы Б жагынан чоң десек туура болот. Теорема толук далилденди. Тик бурчтуу үч бурчтуктун дагы бир касиеттеринен төмөндөгүдөй натыйжа келип чыгат. Тик бурчтуу үч бурчтуктун ар бир катети гипотенузасынан кичине болот. АБС тик бурчтуу үч бурчтугу берилсен, анда С анын гипотенузасы, АБ анын катеттери болушун. С Адан дайыма чоң болоору көрүнүп турат. Ал эми Б катети дагы S'дан дайыма кичине экендигин айтсак болот. Тик бурчтуу үч бурчтуктун дагы бир касиетинен келип чыккан экинчи натыйжа, чекиттен түз сызыкка түшүрүлгөн перпендикуляр ал чекиттен жүргүзүлгөн жантыктан кичине болот. Бизге төмөндөгүдөй Б чекити жана АС түз сызыгы берилсин. Б чекитинен АС түз сызыгына перпендикуляр жүрөлү, ал жерде Т деген чекит пайда болсун. Жана Б чекитинен АС түз сызыгына БК деген жантык жүрөлү. Бул жерден БТ дайыма БКдан кичине болот. Башкача айтканда, БТ перпендикуляры БК жантыгынан ар дайым кичине болот. Үч бурчтуктун дагы бир касиетине токтололу. Бул жалпы үч бурчтуктар үчүн үч бурчтуктун бир жагы калган эки жагынын суммасынан кичине болот. Далилдөө жүргүзүп көрөлү. Бизге АБС деген үч бурчтук берилсин. Бул жерде АБ жагы АС жана БС жактарынын суммасынан ар дайым кичине болоорун далилдейбиз. Далилдөөнү кандай жүргүзөбүз? СБ жагына барабар болгондой кылып, АС жагын улантуу менен СДБ деген тең капталдуу үч бурчтукка ээ болобуз. Мында АД АС жана СД жактарынын суммасына барабар. Бул болсо АС жана БС жактарынын суммасын бизге берет. Жана БД жагы бул тең капталдуу үч бурчтуктун негизи болот дагы. Андагы бурчтар бири-бирине барабар болот. Бурч 1 бурч 2ге барабар. БС шооласы бурч
ABD-нын ичинде жатат. Мындан бурч ABD бурч 1ден чоң болот. Бурч 2 бурч ABD-дан кичине болот. Демек, üçburçтук ABC AB жагы AD жагынан кичине болот. Ал эми AD деген бул AC жана BC жактарынын суммасын бизге берет. Ал AB-дан чоң болот. Демек, толук жарыма далилденди десек болот. Üçburçтуктардын үчүнчү натыйжасы. Ар кандай üçburçтуктун бир жагы калган эки жагынын айырмасынан чоң болот. Бизге ABC üçburçтугу берилсин, мында AB BC'дан чоң. Демек, AB BC жана AC жактарынын суммасынан кичине болот. Мындан AC-ны таба турган болсок, AC AB жана BC жактарынын айырмасынан ар дайым чоң болот. Жогорудагы натыйжаларды пайдаланып, төмөнкү тесттик суроого жооп беребиз. Тикбурчтуу üçburçтуктун тар бурчтарынын суммасын тапкыла. Жооптор 180 градус, 90, 70 жана 80 градус. Убакыт кетти. Ушул берилген убакыттын ичинде ABC тикбурчтуу üçburçтугунун тар бурчтарынын суммасын биргеликте таап көрөбүз. Убакыт аяктады. Туура жоопту айта турган болсок, бул экинчи жооп. Башкача айтканда 90 градус. Эмне себептен? Анткени биз билебиз 15-чарымада тикбурчтуу болобу, тең жактуу болобу, каалагандай üçburçтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градус экендигин. Ал üçburçтун бирөөсү 90 градус болсо, анда калган эки бурчтун суммасы 90 градусту бизге берет. Мынакей балдар, бүгүн силер менен тикбурчтуу üçburçтук жана алардын касиеттери жөнүндө сөз кылдык. Келерки сабагыбызга чейин сак саламатта болуңуздар.